Салам урматтуу достор, амансыздарбы? Мен сиздер менен бүгүн бир зарыл тема боюнча сүйлөшөйүн дедим. Негизи биздин психологиябызда биз билимден акчаны аябай аяган элбиз. Билимди халява бекерге алгыбыз келет да, ушу бекерге. Баягы бекер болсо ломжут дегендер бар го. Бекер болсо эмне болсо дагы ала бере турган элбиз да. Мисалы үчүнчү мусор болсо дагы, бекер болсо ала турган элбиз да. Бирок мындай да, дыйкан күзүндө жакшы түшүм алуу үчүн жазда жакшы урук, жакшы үйрөн себиши керек болот. Жакшы урук себиши керек болот да, жакшы үйрөн себиши керек. Эгерде биз дагы өзүбүздөн жакшы түшүм алууну каалаган болсок, анда башыбызга, мээбизге жакшы нелерди бериш керек, сапаттуу билимдерди бериш керек, пайдалуу билимдерди бериш керек. Пайдалуу билимдер, пайдалуу китептер бул акча турат. Неге? Азыр мен далилдеп берем, достор. Бизде көбүнчө мектепте баягы эмеде калган, СССРден калган эски китептерди, же болбосо баягы адабият китептерди, бир жарабаган эски китептерди 100 сомго, 20 сомго, ашып барса 200 сомдук китептерди окуйбуз, Мен деле ошондой болчумун да. 100 сомдук, 200 сом, ашып барса 200 сомго китеп алат элем. Бирок бир күнү мен Раритет деген дүкөнгө барып калдым. Бишкекте Раритет деген дүкөн бар. Ошол жактан мен могу китепти алдым да. Думай как миллионер деген китепти алдым. Ошондо мен ичим араң чыкпай атып, мындайча айтканда кыңырылып жатып, ушул китепти баасы турат 900 сомго алгам. 900 сомго алгамын. 900 сомго алып келип туруп, бирок мен окуп баштаганда ар бир бетинде мени өзгөртө турган, мени ойгото турган сөздөрдү таптым да. Мисалы үчүнчү эрежелерди таптым. Мени аябай өзгөрттү. Мына көрдүңүздөр, мына стикерлерди жабыштырып койгом. Булар мени таң калтырган жерлери да. Мен ушул китептен кийин, ушул китепти 900 сомго алгандан кийин арзан китеп окугум келбей калды. Арзан китеби. Себеби мен ката кылып жүргөнүмдү түшүндүм да. Демек, мындай сени өзгөртө турган, сага пайда алып келе турган, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы, бүт бардык жактан сага пайда алып келе турган китептер, сага бир нерсе бере турган китептер, алар акчага турат. Ошон үчүн мен ошондон кийин кымбат китептерди алып окуганга аракет кылып калдым ушул китептен кийин. Ошон үчүн урматтуу достор, билимден акча аябаш керек. Билимден акча аядыңбы, өлдүң. Биздин түшүм бере турган жерибиз, түшүм бере турган баягы мүчөбүз, мындайча айтканда түшүм бере турган баягы дене мүчөбүз, бул бир гана башта. Ким башына гана инвестиция жасай турган болсо, ошонун түшүмүн алат. Мисалы, кийим ала турган болсоңуз, бут кийим ала турган болсоңуз, ал эч качан түшүмүн бербейт. Ошондуктан айтарым, достор, не кылалы, башка илим-билимге акча корото турган болсок, ал сөзсүз кайра өзүнүн мөмөсүн берет. 2000 эмес, азыркы кезде 1990-1980 жылдары Кореянын болгону 17% адамдары жазганды, жана сабаттуу болушканда 17% адамдары, Түштүк Кореянын 17% адамдары гана жазганды жана окуганды билген экен. Ал эми бүгүнкү күндө 93% жазганды жана окуганды билет. 93% эли сабаттуу экен. Ошондуктан Корея, Түштүк Корея өнүгүп кеткен, достор. Бардыгыбыз билимге инвестиция жасайлы.